bir okuyana aytıp keteyин. Muhammad ibn Hariri деген kişi ömür boyu oruza karmaptır. Ağa biri suroo beriptir, emne üçün ömür boyu oruza karmadыңыз dese, 6 kişiге 6 başka suroo bersem, 6 bir ile жооп берди деген. Кандай сурооду бердиңиz dese, ең биринчи алымдарга, bir эмес bir канча алымга. İlim alгандан кийин илимди кармап, амал кылып өчүштүн жолу эмне дегенде алымдар жооп берди. Az жеп ашка жүрсөң, илимиңе илим кошулат деп айтты. Экинчиден, дүйнөдөн оолак болуш, таква болуш. Такваларга суроо берсем, булар дагы аз жеп ашка жүрсөң, дүйнөдөн оолак болосуң. Üçüncüden, dargerlerge суроо бердим. Ден соолукту кантип чыңаш керек деп. Dargerler дагы аз жеп ашка жүрсөң, ден соолугуң чың болот dedi. Анан hakimlerge суроо бердим. Hakim деген данышман, сөзү жүрөккө тие турган. Менин сөзүм канткенде таасирлүү болот десем, алар дагы аз жеп ашка жүрсөң, сенин сөзүң жүрөккө тиет. Сенин сөзүңдү уккан киши 1 жылга чейин ойлонот dedi. Мына ошондой адамдар азыр бизде чанда кездешет. Азыркы бизге окшогон молдолордун сөзү кулакка жетет, заматта чыгып кетет. Анан падышаларга суроо бердим. Тамактын таттуу кайсы деп. Себеби падышалар бүгүнкү жеген тамагын эртең жебесе керек, алар 1 жылда айландырып жеп, күндө башка тамак жейт. Падышалар дагы аз жеп ашка жүрсөң, суунун дагы даамын билесиң. Күндө бал жесең, сен балдын даамын билбейсиң. Ошонун негизинен өмүр бою оруza кармадым деген. Урматтуу туугандар, оорунун 99% тамактан болот. Ошол оорунун 99%-ны оруza кармап, биз Алланын буйругун аткарып кармайбыз. Ошону менен биргеликте ден соолугубуздан чыгалат да. Күнөөдөн дагы арылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям закатыл жасат, ас-савм закатыл жасат, дененин закаты деген.